Жаш болгон балдар кыздарды Россияга жиберип, аякта кыйналып, ошентпей биздин өзүбүздүн кыргызстандык эле строитель балдарды 2 бала жасап берди. Эртең мисалы үчүн мен оруска акчасын төлөп бере албай калсам, каяка барам деген суроо жок да. Гүлнур эже 66 миң менен 8 айын жаап алыптыр. Бир досрочный погашение менен. Санкт-Петербург шаарынан ушул квартиранын ээси болуп. Бул сизге ушул үйүңүздөрдү көрүп, ошо үйүңүздөрдүн жашооңузда тортой таттуу болсун деп ала келдик. Ар дайым жакшылыктар болсун үйүңүздөрдө. Куттуктайбыз сиздерди. Рахмат силерге да. Силердин күчүңөр менен алдык, буюрса ушул дейт. Рахмат. Салам достор. Бүгүн Гүлнур эженин үйүнө конокко келдик. Март айында болду. Биздин сделка март айында болуп, 4 комнаталуу үйдүн ээси болгон. Өзүңүздү дагы биздин досторго тааныштырып. Менин атым Гүлнура, фамилиям Козубекова. Питерге келгениме 5 жыл болду. Үй бүлөм менен жашап жүрдүм ушул убакка чейин. Биз давно эле ушул Питерден квартира алуу болсок деген оюбуз бар болчу. Ошон үчүн аракет да кылдык. Ушуга чейин Бишкектен квартира алдык. Балдарым студент. Анан ушул жерге келгенде ошо силер менен таанышып калып, биз YouTube каналынан көрүп калдык да. Ошол жерден анан кийин как раз Питерде открытиясы болот дегенден кийин кызым, мен экинчи кызым биякта иштейт да тоже. Ошол айтты, апа барып келиңизчи, таанышып келиңизчи, немелери жагып атат деди да. Условиялары жагып атат, без первоначального взноса экен деди да. Анан ошентип барып, ошол Зарита менен, ошол компания менен тааныштым, барып открытиясына барып. Жакшы өттү открытиясы, кафеде болду. Андан кийин эле кийинки 2 күндөн кийин эле үй бүлөмө келип айттым, болот экен алсак деген предложенияларды айттым да, айтсам, күйөөм да, кызым да макул болду. Андан кийин анан барып офиске барып договор заключать эттик. Буюрса жакшы. Конечно, эми мен именно ушул мен биякта кыздарым иштеп окугандыктан я хотела у них своя отдельная комната болсун деп. Анан тем более бул метрого жакын, Питердин любой точкасына барса болот, метро менен, транспорттарга да, остановкаларга да жакын, транспортко жакын. Метрого бир 10 мүнөттөй эле ошондой. Ошондой экен. Анан неме көрдүк, издедик, Ислам, сен бизге көп жардам бердиң издеп атканда, бирөөсү жакты, бирөөсү жакпады. Анан ошентип атып ушул квартирага Кудай буйруса без первоначального взноса Кудай буйруп алып калдык. Азыр төлөп атабыз. Биз силерге аябай ыраазыбыз компанияга. Силерде иштеген балдар, кыздардын баары компетентный экен, бүт өздөрүнүн жумушун билет экен. Бизге аябай чоң жардам берди. Биз ушинтип ушул Питерден, Санкт-Петербург шаарынан ушул квартиранын ээси болуп, Кудай буйруса, все у нас отлично. Вот ошол бизге баргандан договор заключать эткенден кийинки кандай бир кыйынчылыктар болдубу? Кыйынчылыктар бир аз болуп атты, бирок ал мынчалык деле кыйынчылык эмес деп ойлойм. Мен баары Кудайдан, Кудайдын буйруган нерсеси болот. Биринчисинде сразу эле неме болду бизге. Одобрение келди. Жакшы сумма одобрение келди, но дело в том, что ошол убакта процентный ставка көтөрүлүп кетти да. Анан ошого бираз приостановили. Андан кийин кайра дагы одобрение берди. Одобрение бергенде уже мурунку суммадан аз берди бизге из-за того, что мен биякта күйөөм экөөбүз официально иштейбиз, по трудовому кодексу иштейбиз да. Возрастнойго карап азыраак берди окшойт деп болуш керек да. Анан кийин экинчисинде канча азыраак, канча одобрение? Биз биринчисинде 7 миллион 800 алганбыз. Экинчисинде мен вообще 4 миллион 300 эле алып калдым. 4 миллион одобрение берди. Одобрение алып калдык. Андан кийин анан мен күйөөмдө биякта иштеп официально иштегендиктен еще күйөөм документин өткөрдүк, ошо менен бизге поручитель кылып күйөөңүздү кошуп дагы дополнительный сумма 6 миллион 78 миң берди да. А бул квартира бизге 6 миллион 650 миңге жетти. Квартира без ремонта болчу, эч нерсеси жок болчу. Анан то, что расположениеси жакшы болгондуктан биз ушуну эле карап ушуну алалы дедик да, анан дополнительно өзүбүз коштук акча кошуп буйруса ремонт да кылып алдык, кирип да жашап атабыз. Баары жакшы.
Жашыңыз сиздики? Мен азыр жашым 56-дамын. 56-да. Күйөөмдүкү 57-де. 57-де. Ушул жаш 6 миллион 650 миңге алсаңыздар, айына төлөмү канча болот? Биз айына азыр төлөмү 94.500 төлөп атабыз. Биз потому что берде срок да бар да. Канча жыл? 16 жылга срок менен берди бизге. 16 жылга. 16 жылга срок менен берди. Айына төлөмдөй кыйналбай эле жаш эле төлөп? Жок, биз кыйналган жокпуз. Наоборот, даже неме досрочкада жасап атабыз. Досрочка. Кече биздин офиске барып досрочный погашение кылдыңыз эле. Канча айыңызды кыскартып берди ошол? Мен биринчисинде азыраак кылгам, экинчисинде 66 миң кылдым. Ошондо где-то мага 7-8 айымды досрочный. 7-8 ай 60 миң досрочный погашение кылдыңыз? 7-8 ай. Ооба. Достор, вот Гүлнур эже 66 миң менен 8 айын жаап алыптыр. Бир досрочный погашение менен. Мен өзүм жалгыз эмесмин, күйөөм иштейт, кызым иштейт. Бакта үй бүлө менен биз анан бизге бул төлөм кыйын деле болгон жок да. Кыйын деле эмес, буйруса бир 3-4 жылдын ичинде жаап салабыз, квартираны өздүккө чыгарабыз деп атабыз буйруса. 51 квадрат метрда өзү эски дом, 67-жылкы салынган домдор, хрущевкалар, 4-комнатная квартира, комнаталары кичинекей. Из-за того, что ар бир комнатасы мага ошонусу жагат, ар бир комната, ар бир баламдын өзүнчө комнатасы болот да. Немеси ас болсо да. Бул жерде пока биздин спальныйыбыз бияк. А биякты мен гардеробная кылайын дегем да. Бул комната гардеробная болот буйруса. Анча-мынча немеси бар. Бул прихожка. А бул жакта менин кызымдын комнатасы. Кызым спальный. А бул большая комната. Зал да, бул жерде. Да, биз бул жерде чогулуп отурабыз. Кое-какие болсо өзүбүзчө неметебиз. А бияк семейный. А бияк кухня. Анан биякта ванна, туалет, биякта совмещенный. Потому что менде видеолоруңуз барда. Үйдү принимать атканда ремонту вообще жок. Ошол ремонттордун баарын өзү примерно канча расход кетти? Ремонтко общий 450 миңдей кетти. 450 миңдей. Канча убакытта бүтүрүп алдыңыздар ремонтту? 1 ай 15 күндө бүттү. 1 ай 15 күндө бүтүрүп алдыңыздар. Бирөөнү жалдаппы же өзүңүз? Строительдер жалдадык. Биздин өзүбүздүн кыргызстандык эле строитель балдарды 2 бала жасап берди. Айткандай строй материалдарын жеткизип турдук. Анан эми үйдү жаңалдык, анан чоң капитальный ремонт кыла алган жокпуз. Бирок, чтобы өзүбүз жашаганда, чтобы нам было чисто, удобно дегендей жасаттык да, жашай турган кылдык. Кандай, мындай впечатление? Өзүң үйүңдө жашаган кандай экен? Знаете, что бул өзүң үйүңдө жашаган аябай жакшы да. Кайсы жерде болбосун, Кыргызстанда болсо деле өзүң үйүңдө, биякта тем более өзүң үйүңдө жашаган аябай жакшы. Эмне себептен дегенде биздин Кыргызстандын паспорту мененбиз биз. Биз Россиянын гражданы эмеспиз, Кыргызстандын гражданыбыз. Кыргызстандын гражданы болгондуктан биякта бизде эң биринчи очередь регистрация деген бар. Регистрацияны өзүң үй бүлөң спокойно, эч кандай немеси жок эле өзүң регистрация кыласың. Эч кандай коркунуч жок. Өзүң үйүңдө жашаган, с одной стороны, эртең мисалы үчүн мен оруска акчасын төлөп бере албай калсам, каяка барам деген суроо жок да. Друг, эгерде ошондой болуп калса мен каяка барам, же болбосо ал болсо мен үйүмдү сатам, квартираны бошоткула десе, дагы кайра үй бүлө менен башка квартира таап, башка жакка көчүш, бул чоң неме да, проблема да, на самом деле. Россия үчүн бул проблема. Ошондой проблема жок. Эч ким бизди келип беспокоить этпейт. Это вообще комфортно өзүң үйүңдө жашашчы. Кийинки кыздарыңызга дагы баягы айткандай мотивация болсун. Ооба да, анан неме да, бул кыздарга да жакшы да. Бияка жаш кыздар келет, квартирада жашайт, а булар эми өздөрүнүн үйү. Кеңири болуп. Кеңири, ошон үчүн биз неметтик да, ушуну кыздарга деп алдык, өздөрү жашасын. Эми турмушка чыкса деле үстүндө үйү бар, квартиралап жүрбөйт. Бул жерде Питерде, не только Питер, вот по всей России өзү биздин кыргыздар, не только эми өзбек, тажик туугандардын баары барда. Ошолорго дагы кандай неме айтасыз?
сунушпу деген. Сунуш, мен деле ютубтан, башка жерден көрүп жүрөм, инстаграмдан. Кээ бирлер ушул компанияга, Планета 312ге какая-то недовериясы боло берет да. Мен ошолорго айтат элем, ишенгиле, анан мечтать этиш керек. Анан ошо мечтать эткенге жетиш үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылса, ошол мечтаң исполнится. Биз деле ушул бияка жаңы келгенде эң башында квартира алуу болобуз деген эмеспиз. Андан кийин биякта жашап иштеп калгандан кийин кой бияктан да бир квартира болсок деп ойлогонбуз. Оюбузга жеттик. Так что мен айтат элем, ушул Планета 312 агентствосуна ишенгиле деп айтат элем да, потому что ошолордун арты менен биз Кудай буйруса болдук үйлүү. Баарыңарга ушул жерде жашаган мигранттарга особенно да, Кыргызстандын гражданы болобу, Россиянын гражданы болобу, Тажикстан, Өзбекстандын граждандары болобу, силерге да ушундай үй буйрусун Санкт-Петербург шаарынан үйгө жетип, ойлогон максаттарыңарга жеткиле. Ушул үйдү биз ушу балдарыбыз ушул жерде өстүн үйүндө чоңойсун деп аракет менен алдык эле. Баарыңарга тилейт элем, жаш болгон балдар кыздарды Россияга жиберип, аякта кыйналып, ошентпей, эгерде үй бүлөңөрдүн баарын башыбыз бириктиребиз десеңер, үй бүлөңөр менен чогуу жашайбыз десеңер, биздин биринчи ордунда үй бүлө да. Ошол үй бүлөбүздүн башыбызын бириктирип, ошол бир үйдө чогуу жашап, чогуу эмгектенели дегендер болсо, ошондой жакшы да. Балдарды тарбиялаганга да жакшы. Потому что балдарыңар дайыма ата-эненин көз астында болот. Өз алдынча кетпейт. Эч кандай жамандык иштерге барбайт деп ойлойм, ата-эненин астында болсо. Ошол балдарды тарбиялоодо да, башты үй бүлөнү бириктирүүдө да бул компаниянын чоң иштерди кылып атат да биз үчүн, мигранттар үчүн, деги эле адамзат үчүн десе деле болот. Өлү капризный жеке. Биз Лэжиден.